балдарым, кучакташкан бойдон кеткиле, деди майрык Чарджес кемпир шымаланып жеңин түрүнүп. Ошентип сөзүн айтып, оозун жыйгыча жан жактан бүрүнүп болду. Ашыкпа кылма нене, күнөөсүз балдарды жайлаба. Майрык Чарджес кемпир кыл чая калды. Кыл чайып алып, айраң таң. Жанында бугане турат, эки көзү балбылдап. Балбылдаган көздөрү мұңайым тиктейт, өтүнүштүү тиктейт. Маралдын умайнеси асыл бугу маңкаят. Омуро төшү наристенин маңдайындай. Жону уузак, боору тайлак жүндөнүп, көк буурул. 18 айрым үйүзү аркайып, жонуп жышып койгондой, жымсал сулуу көркөм. Желини таза, кан тамырлары көрүнүп, ийип турат эки балага мээримин салып. Сен кимсиң? Адамча сүйлөп кубулган кандай жансың? Мен бугене улам. Адамча сүйлөбөсөм, кайдан түшүнмөксүн да, кайдан собол укмаксың? Каалаганың эмне, бугене? Адамдар менин экиз музоомду алып өлтүрүштү. Жакшылап ойлондуңбу? Булар деген адам баласы чоңоюп алып өз бугучаларыңа ок атат. Ошону ойлондуңбу? Чоңойгондо булар менин бугучаларыма кол тийгизбейт, деди маралдын умай энеси. Булар мага бала болуп калат. Аларга мен эне болом. Анан кантип өз ага карындаштарына жамандык санасын? О, кеңпейил бугене, сен али адам кандай экенин билбей турбайсыңбы? Адамдар деген кайберен эмес, бирин-бири аябайт. Сөзүмдүн актыгын өз көзүң менен көрөрсүң, өз мойнуң менен тартарсың. Бул эки жетимди сага берип деле коёр элем. Бирок башка адамдар көрөр замат бул эки жетимди атып салат. Булардын азабын тартып, сага эмне күч келди? Мен буларды эч ким таппас алыс жактарга алып кетемин. Аясаңчы эми, акылман чоң эне. Кое берсең, мен жетимдерге эне болоюн. Желиним сүт көтөрүп, ооруп турат. Кантейин? Болуптур. Сурап калыптырсың. Жетимдерди алыс жерине аман жеткир. Жок, эгер аяка жетпей жолдо өлсө, же каракчылар жайласа, же адамды карамдыгына кетсе, өзүңдөн көр. Рахмат. 9-12 жаш